Son şunday kompleks иштебей турат да. Şunu батыраак бийлик колго алып, кимики болсо дагы сүйлөшүп, кредит береби, кандай жардам береби, ушул жердин баардыгын оңдоп түзөп, сонун кылып иштетип коюш керек. Анан жөн эле мына Оштук баягы Манас ата кафесин иштеткендер бар. Мына Улуу тоону иштеткен жигиттер бар. Кыргызстанда Ак Бата дегенди иштеткен. Мына кыргыздын тамактары өзгөчө деген ошондой комплекстерди, Дасмияны иштеткен адамдар бар. Ошолорго сүйлөшүп туруп бериш керек мына ушул жерде. Батыраак тез арада ишке киргизип, мына ушул жерде туристтердин баардыгын тарта турган бир центр болуш керек. Мунун баардыгы бош жатат, карагылачы. Мына туугандар. Карагайларды көрдүңөрбү? Ошолордун баардыгы адамдардын колу менен отургузулган. Мына ушулардын баардыгын бактарак кылып, мындай жашылдандырып, укмуш кылып салса болот. Мына Талай Өкенов деген дагы бир бизнесмен агабыз бар. Мына Сарулук, Саруда жашайт. Багы бар ошол жерде. Саруу айылында. Ошол кишиге да айтсак болот. Ал киши дагы гүлдөтөт ушундай жерлерди. Мына туугандар иштебей турат, мына бузулуп, баар жогу көчүп, кунары кетип атат эми. Жылдан жылга буюмду эле жөн эле коюп койсоң деле ыпырап жок болуп кетет. Мына карагыла, кандай сон жасалган. Мына воротасы эле чего стоит. Мына керексиз аксакал бар кезде тирүү болгондо укмуш болмок да. Мына ушул жерде дагы ошол Чолпон атадагы рух ордодой кылып иштетиш керек да. Мына карагыла, территориясы аябай чоң. Укмуш сон. Мына ушул жөнүндө баш катырыш керек туугандар. Ассаламу алейкум.